بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. Урматтуу жамаат, бүгүнкү сабагыбыз сүткорлук, процент, сүткорлук, пайыз ушу боюнча болот. Бул дагы өтө ахам маселе. Өтө ахам, эң зарыл маселелердин бирөөсү. Сүткорлук, процент, үстүнө пайыз алышлык өтө чоң күнөө. Өтө чоң күнөөлөрдүн бирөөсү. Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүндө Кур'ан-ы Каримде айтат: силер ушул сүткорлукту токтоткула, таштагыла. Сүткорлук эң жаман нерсе. Эгер токтотпосоңор, фаъзану бихарбин миналлахи ва расулихи. Анда Аллахтын тарафынан силерге Аллах таалам согуш жарыя кылат деген. Аллах таалам силерге согуш жарыя кылат. Бул ушундай чоң күнөө деген. Ошон үчүн сүткорлук, пайызга акча берүү, карыз берүү, үстүнө пайыз алуу, процентке акча берүү, бул чоң күнөө. Ошондой эле амвал рибавия деген маселе бар. Экинчи маселе бул кээ бир товарлар рыбага кирет. Аларда дагы барабар болуш шарт. Эгер барабар болбосо, аларда дагы эмне болот? Рыба болот дагы. Рыба баягы эле сүткорлук, харам маселеге айланып калат. Ошон үчүн бул маселе бүгүнкү сабактагы өтө зарыл, керектүү сабактардын бирөөсү. Рыба, сүткорлук негизинен экиге бөлүнөт. Рибал Кур'ан, рибал хадис. Рибал Кур'ан дегени Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала анын харам экендигин баяндаган. Мында рибал Кур'ан деп айтылат. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала ошол Кур'анда харамды, рыбаны токтоткула деген ошол рыба. Бул эмне? Бул жахилият доорунда болуп келген нерсе, азыр деле болот. Бул карызга акча берип, үстүнө пайыз алышлык. Карызга акча берип, үстүнө пайыз алганды шариятта Кур'ан-ы Каримде харам деген. Муну рибал Кур'ан деп айтылат. Кур'анда айтылган маселе. Нас кат'ий бул. Ошон үчүн ким Кур'анда келген рыбаны халал десе, ал динден чыгып калат. Кафир болот. Харамды халал деш менен ал имандан ажырайт, динден чыгып калат. Ошон үчүн бул маселе өтө назик маселе, өтө кылдаттык мамиле кылыш керек. Демек биринчи рибал Кур'ан болду. Кур'анда келген нерсе бул акча берип, карызга үстүнөн пайыз алуу болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенде дүйнөгө, ошол убакта жахилият доорунда Меккеде, Мадинадагы еврейлер, яхудийлер ушул ишти кылат эле. Алар бай болгон, акчаны алып, бирөөлөргө карыз берип, үстүгө акча алып, ошо менен жашап келген. Элдин баарыны ошентип тоноп, элдин баарынын канын ичип, ушинтип жашап келген доор болгон. Анан Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин бул маселени эмне кылган? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хал кылган. Кур'ан-ы Каримде Аллах таалам бул чоң күнөө токтоткула деген. Ошондуктан акча бирөөгө берип, үстүнө пайыз алган чоң күнөө. Негизи шариятта карыз берүү өтө чоң сооп. Бирөөгө кайрымдуулук кылгандан көрү карыз берген соо көбүрөөк. Көбү түшүнбөйт. Карыз бергендин соо көбүрөөк, кайрымдуулук кылгандан көрө. Сен кайрымдуулук кылып атасың, хадия белек кылып атасың. Ал муктажга, муктаж эмес бардыгына бериле берет. Бирок карыз сураган адам муктаж болот. Муктаж гана адам карыз сурайт. Ошон үчүн шариятыбызда карыз бергенде берсең бирөөгө өтө соо көп дейт. Бирөөгө жардам кылгандан көрө, баягыдай кайрымдуулук, хадия кылгандан көрө карыз бергендин соо көбүрөөк. Бирок карыз бергенден кийин үстүнөн үстөк пайыз албаш керек. Үстүнө үстөк пайыз алса бул харам болот, нажайыз болот. Соо эмес, тетирисаңа күнөө болот. Биринчи маселе. Экинчи маселе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүткорлук боюнча айткан хадиси бар. Бул хадисте айтат, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Алланын каргышы болсун дейт. Сүткорлук кылган адамга, процентке акча бергенге, алганга, күбө болгонго, жазганга, бүт бардыгына Алланын каргышы болсун деген. Алланын каргышы алган иш бул. Ошо процентке себепчи болсоң, ошого барып кол коюп атасың, күбөлүк өтүп атасың, ортомчу болуп атасың, берип атасың, алып атасың.
Hum sawa. Hadisde aytadi Rasulullah sallam alar bardыгы birдей деген. Күнөөдө бардыгы birдей, шериктеш деген. Ошон үчүн бул ишке жакында барган болбойт. Алыс туруш керек. Көп кылсаң дагы күнөөкөр болосуң, чоң күнөөкөр болосуң. Ошон үчүн рыбага баргандан Алла барып сактасын, өтө чоң күнөө. Буга жакын барганга болбойт. Демек карыз берсең, соогун аласың, үстүнө эчтеке күтпө. Албетте карыз бергенде тиги адам шарт койбосо, ада кылаткан учур келгенде, карыз бере турган учур келгенде, карыз алган адам өзүнүн тарафынан өзү бирдекени кошуп берсе бул жайыз. Сен күткөн жоксуң, тиги адам өзү берген болсо, бул жакшы ахлак. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kılgan? Birdeki algan bolsa orduna andan жақсыны кайтарып берген. Sallallahu aleyhi ve sellem. Jabir razıyallahu anh aytат, Jabir ibn Abdullah razıyallahu anh пайгамбарыбыз менен дөп алды, кийин кайтарганда жақсыны берди дейт. Sallallahu aleyhi ve sellem. Бул жакшы нерсе, бирок шартташпаш керек, жана күтпөш керек. Бир адам менен мамиле кылдың, сен карыз бердиң, ал карызын кайтарды, дагы үстүнө бирдеке кошуп берди. Бул жайыз, шартташкан жоксуң. Бирок экинчисинде эме ойлонуш керек. Sen bilesin, ikincisinde dağın Müslüman bilen mamile kılam desen, aldığın şart ne olad? Al-ma'ruf kel-meşrut bop kalat. Aldığın nese, al-ma'ruf kel-meşrut negizinde al, rıbağıyla karışık hukumçu var. Şubha rıba gelip kalat. Onun için eğer de kütülbögen yerden özün tarafından verirse alacağız. Olursa öte zaman derse, bu rıba, Kur'an-ı Kerim'de gelgen, Kur'an'da gelgen rıba karış usul. Bu öte çoğun günü buna saklanış gerek. Bugün gündeki, dünyadaki болуп аткан кризис, болуп аткан инфляция бүт баардын себеби ушул рыба. Элдер ар кылды себептерди издейт, бирок шариаттын көз карашында ал негизги нерсе ал рыбанын кесепети, рыбанын жамандыгы. Ушундай чоң күнөө болгон себепти аалымдар бүгүн эми дүйнөнү рыба каптап кетти, суткорлук каптап кетти деп, ошонун бадил, ошонун ордуна шар'ий жолдорун издешкен. Şer'i yoldan izlep, ошол банктарды, башкаларды şer'i жол менен иштеткенге аракет кылат. Мына ошону ислам банктары деп коет. Ислам банктары эмне дегени? Ислам банктары, ислам каржылоо мекемелери, булар ушул суд менен, баягы сүткорлук менен, рыба менен иштеген тариканы, жолду халал жолуга алмаштырат. Халал жол менен иштегиле дейт. Себеби бул мусулманга нажайыз харам, ошону мусулман халал кылып иштесин деп атайы ушул маселени уламалар не кылган, чыгарган. Бул атайы чыгарылган маселе атайы мусулмандарды ушул чоң харам дегенден сак болуш үчүн алып келген нерсе. Ошон үчүн ислам банктары, ислам экономикасын колдош керек. Мусулман ислам жолу менен кылыш керек. Ошол эле банктын ислам жолу бар, ислам жолу менен иште. Бир аз кымбат болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок ал халал жол менен иштеп аткан болсо, ошол банк менен иштесең, мисалы, зарылчылыкта болот. Ал эми түз эле барып туруп, рыбага барып сайылсаң, рыбага барып ошо процентке барсаң, анда чоң күнөөкөр болуп эсептелесиң. Мунун кесепети өтө жаман. Бир аксакал окуя айтып берген эди, мындан бир 15 жыл алдын, 10 жыл 15 жыл алдын. Айтат, биздин айылда бир үй бүлө бар эле дейт. Өтө бай, өзүнө өтө. Анан кылган иши элдерге акча берет экен, процентке. Сүткорлук кылат, ошо менен жашайт. Айылдын баарыны канын иши бүттү дейт. Эгер эчтекеси жок болсо, буюмун тартып алат, үйүн тартып алат, машинесин тартып алат, жерин тартып алат, бүт бардыгын ушундай кылып, элдин баарыны эмне кылып канын ичти дейт. Анан акыры ушундай болду, баягы чал кемпирдин бирөөсү каза болду дейт, бирөөсү калды дейт. Бирөөсү калгандан кийин Аллах субханаху ва таала ушундай акыбал берди аларга дейт. Үйүндө бир баласы кылмышкер болуп камалып кетти дейт. Кылмышкер кылды, бирөө урушту, өлтүрдү, эмне болду? Камалып кетти дейт. Экинчи баласы аракка берилип кетти дейт. Ичип кетти. Ичип бомуш болуп калды дейт. Кыздары күйөөдөн ажырап келди дейт. Баягы аксакал акырында башынан айланып калды дейт. Өзүнүн акылын жоготуп, жин болуп калды дейт. Ошентип үй бүлө бардыгы жок болду дейт. Ошол адам айтат, ушунун бардыгы ушул сүткорлуктун кесепети дейт. Сүткорлуктун кесепети дейт. Ошон үчүн сүткорлук бул адал тамак эмес. Адал тамакка кирбейт, бул халал эмес, бул харам. Bundan sak boluş gerek. Ошол хадисте келет, Абдуллах ибн Масуд разыяллаху аятында сүткорлук мисалы башында көп болуп көрүнгөн болуу менен анын акыбети акыры жаман болот деген. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала ямхакуллаху риба ва юрби садакат деген. Ямхакуллаху риба деген сөз Алла рибаны, сүткорлукту жокко чыгарат, талкалап жок кылат. Ва юрби садакат, садакаларды өсүрөт деген, көбөйтөт деген. Демек, бул сүткорлук менен жашаган жашоодо берекет болбойт.
Anın akıbeti jaman bolot. Jazası ahiretте, andan sırtkары dagы Allah Taala kede, bul dünyada dagы anın jaman jazası jaman ekenini görsetip koyat. Oşon üçün sütkorluktan öte ihtiyat boluş gerek. Buga jakındabaş gerek. Mısan qarz mamile kıl, qarzыңды ada kıl, qarzыңды берсең бер, бирок бирөө менен не кылба? Пайызга үстүгө акча берип иштебе, алба, алган бербе, ага жакындaba. Өзүңөргө да айткыла, туугандарыңарга айткыла, баарына айткыла, бул өтө чоң күнөө. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala eğer bu günlerini toktotmasalar anda men jana peygamber sizlerge soğuş jariyalayt degan ayet var. Fa'zanu bi harbin min Allah ve Rasulih. Ötö jaman ayet bul. Kur'an-ı Kerim'de çoң günölerge aytılgan sözler var, oor sözler, ötö oor. Birөөsü adam öldürgөнгө aytılgan söz. Oşondoy эле oor jasa, şu sütkorluk aytılgan. Oşon üçün bunu mындай жеңил маселе bola beret degендей kılbaş gerek. Bul bolбойт. Bul haram, açık haram. Bunu alыс болуш керек. Birincisi ne oldu? Ribal Kur'an. İkincisi ribanın ikinci türü ribal hadis. Ribal hadis degen ikinci türü var. Bu hadiste gelgen nerseler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste 5-6 neseni misal katары aytıp, uşuları satsaňar barabar kılıp satkıla, birdey satkıla, kolma kol satkıla degen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Al-burru bil burr, ve şa'iri bil şa'ir, vel milh bil milh, ve tamr bil tamr, yeden biyed. Ha ve ha eden biyed. Hadisi gelet, av kema kâle aleyhissalatu vesselam. Budaydı budayga satsaňar, arpany arpaga, neni tuzdu tuzga, altında altınga, gümüştü gümüştü satsaňar, anda bari birdey bolsun, barabar bolsun degen. 1 kilogram bolsun, ikinci taraftan da 1 kilogram bolsun. Jana kolma kol bolsun, yeden biyed degen. Hem iki taraftan kabza kılsın degen söz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Usul hadisten ulamalar ne kılgan? Masale çıkarışkan. Zahiri degen mazhab var. Zahiri mazhabda usul 5-6 ile nersede riba boladı. Amval ribaviye degen söz. Riba tavarlar usular değil. Hadiste gelgen nesiller değil. Buğday, arpa, altın, gümüş, hurma değil. Bırak kalgan ulamalar. 4 mazhab ulamalar çok. Bu hadis muallal bil illa değil. İllatı var anın değil. Anın içinde bir illat var. Oşal illatı taap başka nesirleri dagı ne kılabız? Uşuğa kıyas kılabız dagı salıştırıp dur. Alardan da hükmünü çıkarabız değil. Çünkü mü? Hanafiler usul hadisin negizinden illat izleyip durup Abu Hanife rahmetullahi aleyh cins vel kader degen. Cins vel kader degen mesele çıkargan. Eğer de iki buyumdun iki nefis tutasın, buyum okşoş bolsa, cinsi bir bolsa, yani kadırı bir bolsa, anda riba meselesi gelip çıkat. Riba tavrat degen. Cins vel kader degen. Çünkü mü? Şevafilerde taam ve semaniye, Malikilerde iddihar ve semaniye. Şunday her kim özünün ilmesini illatlarını çıkargan. Bırak Hanafiler boyunca Abu Hanife rahmetullahi aleyh cins vel kader degen. Cins degen ne degeni? Cins degeni aslı bir, maksadı bir. Aslı bir, maksadı bir bolgan nesiller bir nesel, bir buyum bolup eseptilet. Misalı buğday. Buğdayga buğday satıp atasın. Bu cinsi bir. Bul da buğday. Aslı bir, jana maksadı da bir ökö. Koldoonu maksatı bir değil. Oşonun üçün bular ne ol? Cins bolup bir-biriga. Arpaga arpa. Bul ne ol? Cins bolup eseptilet. Çünkü cins degeni aslı bir, negizi, jana maksatı bir bolsa, bu cins bolat. İkinci masala kadır. Kadır degende keyl vel mazın. Mekilat ve mavzunat deydi. Hanafiler keyl ve mavzun degeni yani salmaktu nesilerde. Salmaktaydı. Ana salmakta tarazıga koyup tartıp salmağın bilesin. Misalı vazın degen tarazıga koyup satılgan nesile aytıladi. Keyl degeni koyup satılgan idişte aytıladi. İdişlerde. Litre boluşu mümkün, başka boluşu mümkün. Misalı maylarda 2 litre, 5 litre, 3 litre bolat. Sularda litre bolat, sütlerden litre bolat. Bu suyuk nesiller büt bardığı bu buyumga koyulup satılat, kuyulup. Bulardı keyil de aytıladi. Düşünüyor mu? Kadır degende keyil menen ne oldu? Vazın. Tarazıga koyulgan, jana idişke koyup satılgan. Iki nerse olsa, mana şunu ne aytıladi? Kadır. Mana uşul nerse tabılsa, iki nerse tabılgan bolsa, vay keyil menen vazın. Anda ne olur? Anda illat riba çıkat. İllat riba çıkattağın al nerselerde emi ribanın hükümleri kelip çıkat. Düşünüyor mu? Oşonun üçün ne oldu? Bizim aldığımızda riba meseleleri var. Kebir buyumlar, kebir tavarlar riba malga koşular, kebirleri koşulmaydı. Kaysı koşulat dese mekil mavzun. Keyil menen satılgan nerse
құйылып бірнешке, же болбосо тараза коюп сатылган нерсе салмагы. Буларда амвал риба дейт, жинс менен кошо сатылса, анда буларда эмне болот? Риба маселеси каралат. Түшүнүңөрбү? Риба маселеси кантип каралат эми? Риба маселеси каралганда сен эгерде эки иллаттың табылса, жинс да табылат, кадыр да табылат. Эки иллаттың табылса, тафазул да нажайыз, насия да нажайыз. Тафазул деген ашыкча, насия деген насия соода. Насия соода да нажайыз, тафазул ашыкча кылып сатуу да нажайыз. Эки иллат табылса. Мисалы, карагыла, будайга будай, же арпага арпа. Арпага арпа, будайга будайда эки иллат табылат. Жинс бар, экөө бир жинс. Бул тарафтан будай, экинчи тарафтан будай. Бул тарафта арпа, экинчи тарафта арпа. Экинчиси вазында табылат, кадыр. Бул дагы вазни, бул дагы вазни. Бунда тараза коесуң, 100 килограмм, булда 100 килограмм болду. Эми бунда эки нерсе харам болот, эки нерсе нажайыз. Тафазул деген маселе биринчи түшүнүп алгыла. Тафазул деген ашыкча. Ашыкчасы болбойт эми муну. 100 килограмм болсо бир тарафтан будай, экинчи тарафтан 100 килограмм будай бересиң болду. 99 же 101 кыла албайсың. Бирдей болгон үчүн бирдей салмакта болот, булар бирдей гана алмаштырасың. Тафазул нажайыз. Жана насия деген маселе бар. Bir kap budaydı berem 100 kilogramdı. Bir kavunu sen 100 kilogramdı keyin bir aydan keyin berem nasıl da otasın. Bul da najayız. Şimdi bul da najayız. Okşoş bolgondan keyin anda ne kolma kol boluş gerek. Jana ne oluş gerek? Tafazul emес, barabar bir dekil beriş şart bolot. Oşon üçün ne oldu? Cins da tabılsa, kadar da tabılsa, iki illat birdeyi tabılsa, anda ne olot? Mesele alışırlarda riba mal bolgon себептүү табарлар. Анда насия да нажайыз болот, тафазул ашыкчасы да нажайыз болот. Түшүнүңөрбү? Эми бул биринчи сүрөт. Экинчи сүрөтү эки иллаттын бирөөсү табылат, бирөөсү табылбайт. Эки иллаттын бирөөсү табылат, бирөөсү табылбайт. Мисалы, кадар табылат, жинс табылбайт. Bir taraftan arpa, ikinci taraftan buğday. Bir taraftan satatasın arpanı, ikinci taraftan ne? Buğday. Cins başka. Bu buğday, bunun cinsi başka, arpa cinsi başka. Bırak kadar var. Al ökövütök ne? Vazni. Ökövütök taraza koyup satarsın. Yani bir illat tavır otar, ikinci illat çok. Kadar var, cins çok. Bunda ne olur dese? Tafazul caiz. Nasiye haram. Tafazul degen açıkça hassa olur. Bir kap buğdayga 2 kap arpa satsa bolot. Cins başka. Bir kap buğdayga 3 kap arpa satsa bolot. Caiz. Түшүнүңөрбү? Бирок насия нажайыз. Насия нажайыз. Ошол эле сүрөттө бир кап будай берип туруп, күзүндө мен сага 2 кап арпа берем десе болбойт. Түшүнүңөрбү? Насия нажайыз. Демек не болду? Эки иллат табылса, экөө тең харам, тафазул да харам. Ne oldu? Nasiye de haram. İki illatın birisi табылса, ne olur? Nasiyesi nacaiz, tafazulu caiz. Bu ikinci süret. Üçüncü süreti var. İki illatın табылбайт. İki illatın yok. Cins de yok, kadar da yok. Düşünüyorlar mı? Mesela bir taraftan ne oldu? Ciğer satı otasın. Ciğerini. İkinci taraftan koyun satı otasın. Koyun. Ciğerde koyun bastırı otasın. Düşünüyorlar mı? Bu yerde cins de çok. Koy başka, ciğer başka. Kayıl vazın da yok. Ökövütün tarazığa da kirmeyi başka kadar olmaydı. Düşünüyorlar mı? Bu surette yani ökövütün caiz. Tafazul da caiz. Nasiye de caiz. Yani sen aytasın, o ciğeri sana sattım. Sen bana ne? 10 жылқы veresin dedi. 10 жылқыны күзде берген мейлі dedi. Düşünüyorlar mı? Күзге nasiye oldu, әзірі caiz. Yol olsam ne kıldı? Tafazul kılıp 15, 20 yıl, 30 yıl, kança olsa olsun bunu verir. Tafazul da caiz, nasiye de caiz. Oşun için amval-ı ribaviye degen bir alış gerek. Cins menen kadar bar neseler, uşular riba tavarları. Ularda uşun neseleri şart. Andan başka neseleri şart emez. Gördüңөр mü? Oşun için misalı koy, eçki, uy, жылқы, bular amval-ı ribaviye girmeydi. Riba mallarına girmeydi. Sebebi bular vazni emez, kayli emez. Vazın demez, kayıl demez. Bunu satılat. Oşun için bular ne oldu? Bular tavar satkanda, alarda tafazul da caiz, jana ne caiz? Nasiya da caiz. Oga düşünüyorlar mı?
Дагы бир нерсе бар. Ушул вазни нерселерде алтынга алтын, күмүшкө күмүш. Буну бай сарф дейт. Алтынга алтында маселеси ушундай. Заргерлер иштеп аткан болсо билет. Алтынга алтын алып атат, лом алтынды куюлган алтынга же болбосо баягы жасалган алтынга алмаштырып сатат. Ал ушурда дагы бирдей болушу шарт. Граммга грамм болушу шарт. Бул жактан 1 килограмм алтын болсо, экинчи тараптан дагы 1 килограмм болсун. Бул жактан 1 килограмм күмүш болсо, экинчи жактан дагы күмүш болушу шарт. Түшүнүңөрбү? Бирдей болушу шарт. Буларда жинси да бир, кадары да бир. Жана бай сарфта дагы бир өзгөчөлүгү бар. Ал такабузул айвазайн. Кабыз. Эки тарафты тең ошону кабза кылып мүлкүн өткөзүп алыш шарт. Башка бабыларда тайын кылып койсо болот. Кабза кылып тайын кылып койсо болот. Бете тайын этиштүү эмес. Ошол мажлисте кетиштен алдын ошону колго тийгизиш шарт. Түшүнүңөрбү? Бул бай сарфта. Бай сарфта да себеби ал дагы эмнеге кирет? Амвал рибавияда башында турат ал. Ошон үчүн ал жерде баягы шарт менен кошо дагы бир шарты бар аларда. Ал эмне экен? Такабузул айвазайн. Эки тараптан болгон соодада болгон алтын менен күмүштү кабза кылып мүлкүн өткөзүп алыш дагы шарт. Ансыз болбойт. Ансыз бул маселе болбойт. Түшүнүңөрбү? Демек эмне болду? Эгер алтынга алтын, күмүшкө күмүш болсо, анда эмне экен? Буларда такабуз дагы шарт кылынат. Барабар бирдей болушу менен кошо такабуз эки тараптан тең кабза болуш шарт. Анан үчүнчү маселе бул амвал рибавия. Яни рыбага себеп боло турган товарларда васыф сыфат эске алынбайт. Ради, жайид бирдей. Васыф эске алынбайт. Түшүнүңөрбү? Бул дегени менин будайым жакшыраак, эң жогорку сорту. Сеники жаманыраак экен. Ошон үчүн мен сага эмне кылам? 1 кап будай берем, сен 2 кап будай бересиң дей албайт. Дей албайт. Мен арпам жакшыраак, сеники начарыраак экен, сен мага көбүрөөк бересиң дей албайт. Ради ва жайид. Жакшысы, жаманы бирдей. Васыф эске алынбайт. Сыфаты эске алынбайт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн амвал рибавияда сыфат эске алынбайт. Кандай болсо ошондой кылынат. Мисалы акча деле ошондой. Акча мисалы сен акчаң бар. Бирөө бардым дагы. Мага акчаны майдалап бер дедим. 5000 сом. Же болсо сага бирөө 1000 сом берип атат. Айтты бул эскилип калган экен. Эми сен мага 900 берип койсоң болот. Же 950 сом берип койсоң болот десе, болбойт. 1000 сомго 1000 сом бирдей кетет. Ал 1000 сом жаңы болобу, эски болобу айырмасы жок. Түшүнүңөрбү? Азыр жаңысы чыкты, эскиси бар. Эскилип калган болсо бул чөнтөктө жүрүп, анын айырмасы жок. Анын ичиндеги кыйматы бирдей баасы. Ошон үчүн меники жаңы бейсиңар эмес, кычырап турат. Мага 50 сом кошо бересиң десе болбойт. Бул да рыба. Түшүнүңөрбү? Бул дагы рыбага кирет. Ошон үчүн рыбада маселе эмне экен? Маселеси бирдей болуш шарт, сыфаты эске алынбайт. Меники алмам жакшыраак, сеники начарыраак экен, деп кошуп бер десе болбойт. Будайым жакшыраак, сеники начар экенсе болбойт. Түшүнүңөрбү? Демек амвал рибавия деген маселе ошол жинс менен кадыр. Яни жинси бир, өлчөмү бир, салмактын өлчөгөндө бир боло турган нерселер болсо, ал нерселерде рыбанын маселеси келип чыгат. Ал жерде барабар болуш шарт. Эки иллат табылса, анда эмне болот? Насиясы да жайыз эмес, ашыкча татылуу да жайыз эмес. Экөөнүн бирөөсү табылса, тафазул жайыз, насиясы харам. Эки иллат тең табылбаса, бүт бардыгы жайыз. Тафазул да жайыз, насия да жайыз. Түшүнүңөрбү? Ал эми амвал рибавия керектүү маселе болуп калса, баягы бай сарф болсо, анда дагы бир маселе бар. Эки тараптан тең аны кабза кылып мүмкүн өткөзүп алыш дагы шарт. Жинс дегенде биз айтканбыз, баягы максаты бир, экөөнүн асты бир болсун деп. Ошон үчүн мисалы эт малдын эти менен койдун эти башка болот. Билип алгыла. Кой, эчкинин эти бир, малдыкы башка. Ошон үчүн булар жинс эмес. Мисалы бир адам айтса, мен сага кой эти берем деп. Экинчиси мен сага эмне кылам? Малдын этин берем, жылкын этин берем десе, эмне кылат десе, бул жерде жинс бир эмес. Бир гана кадар табылат. Вазын бар, жинс башка. Ошон үчүн тафазул жайыз. Яни мен сага эмне кылам?
10 kilogram et berem, koydun eti. Sen bana 5 kilogram uydun etin beresin dese jayız. Je topozun et beresin jayız. Şunu var mı? Al ökö cins beremiz. Oşonda ele ne? Jün misalı. Malın jünü bolup da. Koydun jünü menен eşkimin jünü başka, maksatı başka. Ökö beremiz. Oşon üçün ököөнү almaштырганда билге толда кылган учурда кадары бар, вазын болгон себептүү. Бирок эмне жок, жынс бир эмес. Ошон үчүн айтсам мен сага койдун жүнүн берип атам. Койдун жүнү кымбатыраак болот мисалы десе, эчкинин жүнү берип атам, кымбатыраак болот десе, 2 килограмм койдун жүнүнө 5 килограмм эчкинин жүнү берем десе, жайыз. Түшүнүңөрбү? Тафазул жайыз, бирок ушул эле сүрөттө насия жайыз. Тафазул жайыз, насия жайыз. Андан кийин биз азыр эле айттык, бул вазны жана жинс менен кадырда жаратылыштагы нерселерди, халкы жаралгандагы табиятта кандай болсо ошондой болот. Анда жакшысы жаман эске алынбайт дегенбиз. Менин кудайым жакшыраак деп мага өрөп кудай бересиң деген акысы жок дегендик. Туурабы? Экинчи бир маселе бар. Өзгөрүү адамдын тарафынан келген болсо, өзгөрүү адамдын тарафынан келип чыккан болсо, жинси бир бирок өзгөрүү болду. İnsanın kesip аркылуу. Анда не болот? Анда маселе biraz өзгөрөт. Васып эске алынат, алынган жери бар, алынбаган жери бар. Мисалы, бир адам май алат, пахта майы бар, пахтадан май чыгат билесиңер. Семечкадан, карамадан май чыгат, сыгырдан май чыгат. Булар май. Зайтундан май чыгат, зайтун майы. Bir adam zaytun darактыны, терилип алган зайтунду таяк сыгылып алган зайтунга сатам деп атат. Көрдүңөрбү? Сатам деп атат. Эми муну кантип сатат? Сатат десе, бул сүрөттө барабар да болбойт, тапаз да болбойт. Көрдүңөрбү? Барабар да болбой калат, насия да болбой калат, тапаз да болбой калат. Себеби барабар сата албайсың муну. Эч качан барабар болбойт. Себеби 1 килограмм зайтунду койсоң таразага, тиги зайтун майын койсоң, ал сыгып алынган да, буну сыксаң, бул 1 килограмм чыкпайт. 700-800 грамм чыгышы мүмкүн, толук чыкпайт. Түшүнүңөрбү? Пахтаны алдың мисалы, пахта деле эмне болот? Эми бул учурда не кылат? Бадан сак болуш үчүн таза алынган зайтун менен тиги тарапта турган, мөөлөдө турган зайтундун майын экөөнүн салыштырабыз. Мындан канча чыгат биз билбей алабыз. 5 килограмм чыгат десе, 5 килограмм. Эми эмне кылабыз? Могу жактагы таза турган майды 6 килограмм, 7 килограмм болуп коебуз. Түшүнүңөрбү? Бул 5 килограмм болот. 2 килограммы бунун калдыктарында. Bundan күлгүт чыгат, мындан кебек чыгат, эме чыгат да. Ошо чыккан чыгашасына бул эмне болот? Жаап кетет. Ошондо барабар болуп калат. Бетте наркы ашыкчасы сыгып алынгандан кийин калган нерселери алда иштетилет да. Ал гайры жинс болгон себептен тафазул жайыз боло берет. Түшүнүңөрбү? Тафазул жайыз боло берет. Ошон үчүн адам баласы өзү иштеп чыгарып бирини мөбө жемишке баягындай өзгөртүп киргизген болсо, анда барабар сатылбайт. Бирдей сатылбайт. Бирдей болуш мүмкүн эмес, бирдей эмес. Сыгып алынгандан кийин билет, ошон үчүн сыгып алынгандан кийин элдер иштегендер билет, канча чыкса, ошончону коюп туруп, бул экөө бирдей болду. Эми ашыкчасына бияк кошуп бересиз. Канча грамм кошуп бересиз, өзүңөр келишимге жараша кошуп берип иштесе боло берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн баягы ради, жайит, жакшы, жаманы эске алынбайт. Хадыр деген сөз ал хилкатта, табиятында жаралганда. Адам баласы өзгөрткөн болсо, анда эске алынат, анда барабар болуш менен кошо экинчи тараптын хаккысын да бериш керек. Ашыкча болуп калган нерселерди чыгарып бериш дагы шарт. Андан кийинки маселе рыба болуп аткан товарларда барабар болушлугу акытта болуш шарт. Келишимде соода болуп аткан учурда экөөнүн бирдей болуш шарт. Кийин өзгөрүп кеткен болсо эчтеке болбойт. Мисалы, сен өрүк алдың. Өрүк алдың, жаңы чыккан өрүк. Анан как өрүк. Экөөнү сатам десең, бул дагы өрүк, бул дагы өрүк. Бул да курма, бул да курма. Бул жаңы чыккан курма, бул не? Как курма. Бирдей жинста бир, вазында бир, баары бир. Иллата табылат. Эми бирдей сатасың.
No 5 kilogram kurma verdin, 5 kilogram kurma verdin, 5 kilogram örük verdin, жаңы pişkan, 5 kilogram kağını verdi. Түшүнүңөрбү? Кийин бул үйгө келгенден кийин, бир жумадан кийин, солуйт ал. Жаңы pişkan да. Ал солуп, сулугун жоготот дагы, баягы көлөмү кичинерет, салмагы азайат. Эми койсоң, экөө бирдей чыкпай калат. Бул эске алынбайт. Кийин бирдей болуш шарт эмес. Түшүнүңөрбү? Сатылып аткан учурда экөөнүн көлөмү бирдей болуш шарт. Салмагы бирдей болуш шарт. Кийин ал баягы күнгө кургап, как болуп калган себептүү өзгөрүп кетсе, ал зыян бербейт. Түшүнүңөрбү? Сатып аткан учурда кандай болсо, бирдей болсо, ошол маселе келет. Маселе каралат. Сатып атканда кандай болсо, ошол жетиштүү. Кийин анын кургап калганы, салмагын азайганы менен ал өзгөрүүгө кирбейт. Дагы бир эреже, амвал рыбавияда биз айттык, тафазул жайыз. Тафазул деген аш жасаса болот деп. Бир-бирге. Эмне болду? Эгерде жинс башка болсо, кадар башка болсо, анда тафазул жайыз дегенбиз. Бир тараптан будай, экинчи тараптан арпа. Түшүнүңөрбү? Каерде тафазул жайыз болсо, ал жерде тахмин менен, болжол менен сатса да боло берет. Болжол менен сатса да боло берет, бир эреже. Мисалы, бир кап будайга 2 кап арпа сатып атасың. Жайыз. Ошол эле сүрөттө bir kap budaydı kança kilogram ekeni bilbeysin. 2 kap buday sатып атасың, мында kilogram bilbeysin. Болжол менен. Мону монго алмаштырам деп, бул деле жайыз. Түшүнүңөрбү? Кайсыл жерде тафазул жайыз болсо, ашыкча сатыш жайыз болсо, ал жерде болжол менен сатуу дагы жайыз. Түшүнүңөрбү? Бул дагы керек болчу маселелерден бирөөсү. Андан кийинки дагы бир маселе, күллү карзин жар'a нафан фахува риба. Күллү карзин жар'a нафан фахува риба. Ар бир карз сага пайда алып келсе, ал риба болот. Риба. Бул эреже. Күллү карзин жар'a нафан фахува риба. Мисалы, бирөө карсылап келди сага. Карсылап келди, айтты, мага карз бериптүр, мага 100 000 акча керек деди. Сен карз бердиң. Тиги адамга. Анан айтып атасың, менин бир жылкым бар, ушуну аласың деп. Жылкы базарда 50 000 сом турат, сен 55 000 бересиң. 55 000 бересиң деп. Ушул келишим менен сага карз берем деп. Күллү карзын жар'a нафан фахува риба. Карза берип атат, пайда да көрүп атат. Көрдүңөрбү? Базарда 50 000, муну 55 000 сатам деп атат. Бул эмне болду? Карз берип, пайда көрүп болуп атат, бул дагы риба. Ошон үчүн риба деген баягы маселеге тиешелүү эмес. Карз берип туруп үстүнөн үстөк пайыз көрөм десең, бул дагы риба, бул дагы чоң күнөөгө жатат. Демек күллү карзын жар'a нафан фахува рибага кирет. Рибал карз болгондо ба риба болгон үчүн качан болот десе, ошол келишимде экөө карсылап аткан келишимде экөө эмне кылса, шарт койсо. Сен акча берем, үстүнө ушунча акча кошуп берем деп. Ушунда риба болот. Эгер келишимде шарт коюлбаса, риба болбойт. Айда айтсак, мисалы, келишим боюнча карз алдым 100 000 сом. Бир айга дедим. Бир ай келгенден кийин 100 000 сомду берип, өзүмдүн тараптан кошуп бердим. Жакшылык. Hadya kılıp birlikte koşu verdi, yaşa koşu verdi, birlikte verdi, hadya kadar, bile kadar, o caiz. Ahlak. Ayette, şunu var mı? O caiz, onu şart kılıp alması gerek. Şart kılsa da koyulur, özgürtet, yoksa maşrut, al-ma'ruf kal maşrut bolup kalması gerek. Ardayım şundan kılsa, anda ribanın şubhası var. Anda kılbastan, yaxşılık kıldı, sen de yaxşılık kılıp, karz vergende, yaxşı bamda kılsan yaxşı olur. Sebebi köpünçe, kolun menen karz verip, butum menen alasın, alalmayısın. Karz bergende жақсы көрүнөсүң, алган учурда жаман көрүнөсүң. Эми жаман көрөт, сени тилдейт, ардыга кылат, өзүңдүн акчаңды өзүң албайсың. Ошон үчүн соогу да көп болот. Ошон үчүн эгер карз бергенге жакшылык кылды мага деп, өзүң тараптан бүгүн жеринен берсе, ал жайыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабир разияллаху анхуга карз алганда фақадали ва задани карз да берди, үстүнө кошуп да берди. Саллаллаху алейхи вассалам. Andan keyingi mesele, ribal fazlında belgi balıgılar bir mesele. To'g'ri emas yo'l bilan qilgan narsalarni ani o'zini esine qaytarib berish shart. Misali birovni uyini tartib alding, urdab alding, yo'qsa sudxo'rlik qilib vaqchasini alding,
аны маселеси өзүнүн ээсине кайтарып бериш керек. Сен акча алдың, карыз бердиң, 100 миң акча бердиң, 10 миң сом карыз пайда көрдүң, баягы рыба көрдүң, скорлук кылдың. Эми сен билип калдың харам экенин, 10 миң сом кайтарып беришиң керек. Урдап алдың, кайтарып беришиң керек. Гасып кылып тартып алдың, зордук кылып кайтарып беришиң керек. Түшүнүңөрбү? Албетте, ээси жок болсочу, билбей калдың. Кимден алганын билбейсиң, таппай калдың. Же көп адам менен иштешкенсиң, кимге канча бергенин билбейсиң, билбей калдың. Ал учурларда ошол акчаны кутулуу ниетинде, өзүңдүн кутулуу ниетинде, сооп ниетинде эмес, кутулуу ниетинде муктаждарга коротуп саласың. Муктаждарга коротуп саласың. Алла Таала мени куткаргын, ахиретке калбасын деген максатта. Түшүнүңөрбү? Ошол адамдын тарафынан берип саласың. Эгисин таппадым деп. Аны өзүң жеп койгонго болбойт. Түшүнүктүү? Бирөөгө берип салсаң дагы муктаждарга зарылсат берсең болот. Болбосо же ошол маселени, нерсени жалпы эле мисалы адамзатына керектүү нерсе, жолго иштетип салдың, жол кылдың, көпүрө салдың, суу чыгарып бердиң, башка иштерди кылып салдың, жалпы элдер колдонот, бул деле жайыз. Түшүнүңөрбү? Бирөөгө муктаж берсең дагы жайыз, мындай кылып колдонсаң дагы жайыз. Түшүнүп атасыңарбы? Демек бул рыба маселеси бир аз татаал маселе. Эhtiyat кылыш керек. Ошон үчүн ким соодада иштеп аткан болсо, соодада ал алтын менен күмүштө иштесе, анда бай сарфтын илимин билиш шарт. Бай сарф билиш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Акчасын алмаштырып иштейт, же болбосо зергер болуп иштейт, аларда бай сарф маселеси шарт. Эгерде ким баягындай амвал рыбавия, рыба болгон буюмдарды товарлар сата турган болсо, аларда ушул азыркы маселелерди билиш шарт. Жинс деген эмне, кадыр деген эмне, буларды билиш шарт. Ансыз мамиле кылса, туура эмес мамиле кылып алат. Түшүнүңөрбү? Мына ушу менен кыскача рыбаны айтып өттүк. Демек рыба маселеси өтө оор маселе. Куранда да каралган, айтылган, хадисте де келген, Куранда келген рыба негизинен карыз боюнча өтө чоң күнөө. Буга жакындабаш керек. Карыз берүү үстүнө пайыз алгандай жана хадисте келген нерсе рыбави амвал рыбавия дейт. Рыба буюмдары, товарлары бар. Аларды сатканда жинси кадара бир болгон болсо, анда насиясы да жайыз эмес. Жана тафазул дагы жайыз эмес дегенбиз. Эгер экөөнүн бирөөсү табылса, бирөөсү табылбаса, насияна жайыз, тафазул жайыз. Экөө тең табылбаса, анда каалагандай сата бересиң. Фабиу кейфе шикту. Каалагандай сатасың. Ачык жабуу насия өзүң ыктыярың. Бул дагы соодага берүүнүн эң ахам маселелердин бирөөсү. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха